Физика сабагы 10 класс. Кайтарым байланыш. Тема энергия, механикалык энергиянын түрлөрү. Нерселердин же нерселер системасынын жумуш аткаруу жөндөмдүүлүгү механикалык энергия деп аталат. Механикалык энергия потенциалдык жана кинетикалык деп аталган эки түрдө болот. Потенциалдык энергия эки нерсенин же нерселер бөлүкчөлөрүнүн абалдарына байланышкан энергия потенциалдык энергия деп аталат. Ал латындын потенция мүмкүнчүлүк деген сөзүнөн келип чыккан. Кинетикалык энергия кыймылдагы нерсенин энергиясы. Башкача айтканда, нерсенин кыймылдап бара жатып жумуш аткаруу жөндөмдүүлүгү кинетикалык энергия деп аталат. Ал гректин кинема кыймыл деген сөзүнөн келип чыккан. Энергиянын айлануу жана сакталуу закону. Нерсенин потенциалдык жана кинетикалык энергияларынын суммасын толук механикалык энергия дейбиз. Энергия жоголбойт, жоктон пайда болбойт. Ал бир түрдөн экинчи түргө, бир формадан экинчи формага өтөт. Бул энергиянын сакталуу закону деп аталат. Энергиянын айлануу жана сакталуу закону жаратылыштын маанилүү закондорунун бири. Түбөлүк кыймылдаткычты түзүүгө карата умтулуучулардын иштеринин ийгиликсиз калышы бул энергиянын айлануу сакталуу закондорунун бирден бир далили болуп саналат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Даярдаган мен Аскарова Айзат.